Дүйнөлүк акча жумалыгына карата иш-чара Кадамжай району Актурпак айлаймагындагы Орун Абдрахманов атындагы орто мектебинде да өткөрүлдү. Аталган иш-чарага жогорку класстын окуучулары жана ата-энелер катышып, мындан сырткары мугалимдерден түзүлгөн топ байкоочу кеңештин милдетин аткарышты. Кадамжай районунун Жаңы Жер айылындагы Орун Абдрахманов орто мектебинде дүйнөлүк акча жумалыгы аталышындагы иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чарага жогорку класстын окуучулары жана ата-энелер катышып, мындан сырткары мугалимдерден түзүлгөн топ байкоочу кеңештин милдетин аткарышты. Бул даталуу күнгө карата мектептин окуу бөлүмүнүн башчысына сөз берилип, иш-чара тууралуу кыскача маалымат берди. Кыргызстандын ичинде эң алдыңкы 15 мектеп тандалып алынган. 15 мектептин ичинде биздин мектеп ошол 15 мектеп ичине кирген. Биз 27 апрелден 27 марттан 2 апрелге чейин бул иш-чараны өткөзүп атабыз. Бизге акчаны туура колдонуу боюнча биздин өнөктөш Финка банкадан финансы боюнча адистер келип, кеп кеңештерин берип атат. Ата-энелер жана окуучулардын бүгүн мектептин бюджетин талкуулоо боюнча угуу болуп атат. Ага сунуш пикирлерди кабыл алып, мектеп бюджетин ачык айкын толук кандуу отчеттуулук менен ушул иш-чараны өткөзүп атабыз. Күрүштө биз 50ден сатып 75 000 сом болду. Общий бюджетте 75 000 сом акчабыз бар. Акча апталыгы үстүбүздөгү жылдын 27 мартынан 2 апрелге чейин 132 өлкөдө өткөрүлдү. Алардын арасында Кыргызстандын алдыңкы 15 мектеби да бар. Өткөрүлүп жаткан иш-чаранын көздөгөн максаты мектеп окуучуларына акчаны туура жана үнүмдүү пайдаланууну үйрөтүү менен бирге, мектеп администрациясынын иш-аракеттеринин ачык айкын жана жоопкерчиликтүү алып барылышын көрсөтүү, окуучулардын муктаждыктарын эске алуу жана алардын шарттарын жакшыртууга багытталган сунуштарды топтоону көздөйт. Негизинен биз эми ушул бюджетти бекитип жатканда биз бул ата-энелердин кээ бирки үй бүлөлөрдүн биз айыл жеринде жашагандыгыбыз үчүн кээ бирки үй бүлөлөрдүн муктаждыктарын эске алабыз. Андан тышкары баягы көп балалуу үй бүлөлөрдү эске алуу менен ушул бюджетти мектеп жаңы окуу жылындагы бюджетти түзөбүз деп ойлойбуз. Мында негизинен бизде бардык ушундай бардык муктаждыктарды эске алганда гана биз ата-энелердин, коомчулуктун, ошондой эле мектеп жетекчилигинин ортосунда эч кандай келишпестиктер жүрбөйт. Биз өзүбүзгө бардык ушул бүгүнкү иш-чарада айтылган сунуштарды эске алуу менен гана туура багытта түзөбүз деп ойлойбуз. Акчаны туура пайдалануу үчүн биз тоок сатып алдык. Тооктун бир данасын 250 сом. Дүйнөлүк акча жумалыгы аталышындагы иш-чара мектеп окуучулары үчүн да пайдалуу болду. Мектеп окуучусу Айзат Сейиткозу кызынын айтымында, ал өзүнө акча маселесине байланыштуу көптөгөн керектүү кеңештерди алганын айтат. Акча жумалыгы мага абдан жакты. Мен бул акча жумалыгынан өзүмө акчаны туура пайдалануу боюнча агайлардан көптөгөн кеп кеңештерди алдым. Мен мектебибиздин бюджети боюнча коомдук укууга катыштым. Анан мен ага өз сунушумду тартууладым. Мен Кудай буйрса ушул иш-чарадан соң келечекте өз бизнесимди акчаны туура пайдаланып жүргүзөм деген ниеттенмин. Өткөрүлгөн иш-чара өзгөчө жаш муундардын келечекте ишкердикти өздөштүрүүсүнө жана бизнес чөйрөсүндө каражатты үнөмдүү жана максаттуу пайдалануусуна өбөлгө түзөт. Автандил Ахмадулу, Адылбек Оразалиев, Алтын бешик жаңылыктары.